Эрнест Турсунов, Раушан. Бадахшандан өзгөнгө баратып, Ош шаарынын автовокзалында автобус күтүп калдым. 10-12 кылымдарда гүлдөгөн шаар байыркы Өзгөндүн археологиялык эстеликтерин көрүп, газеталарда көп жазышкан айтылуу Өзгөн мунарасынын башына чыгып, андан ыргытылган туткундарды ушул азыр өзүмчө элестетип, ығы келсе бирдеме жазуу оюм бар эле. Сураштырсам, Өзгөндүн автобусу менин алдымда эле жүрүп кеткендиктен, кезектеги рейсти кеминде 2 саат күтүү керек болду. Киоскадан газета алып, базарды көздөй бастым. Ашканалардан табитти тарткан не бир даамдар искелип, шишкебектин жыты каңыл жаардык тыгылап шилекейди сууруп алат. Көздү уялткан мен кыялдаам алыстан эле кел берилип өзүнө чакырып турат. Кээде күтүлбөгөн кокустук адамды бактылуу же бактысыз окуяларга туш кылат. Кээде бейтааныш адам менен таанышып, сыр сурашып, ымалашып, татуулашып, өмүрүңүздүн акырына чейин сыйлашып каласыз. Адам ачылбаган сандык, ал сандыкта эмне жатканын ача билген билет. Үйүңүздөн кадам аттагандан тартып, ар кандай иш башка түшөт. Жол жүргөн адам эмнеге гана дуушар болбойт, кимдерге гана жолукпай койбойт. Ошондой бир жолугушуу ушул хикаяны жазууга себеп болду. Ботинкамдын такасы ажырап кетиптир. Ошого мык урдурайын деп базардагы комбинатка барсам, тошлап кетиң, 2-3 күндө билан болду, деди кара сур өзбек. Пулуңузду ашык берейин, азыр оңдоп бериңиз дегениме, лекен бизде план, график, прейскурант бар экен, болмайды, деп баш чайкап көнбөй койду. Дароо оңдотуп кээ турган болгондуктан бат бүтүрүп берчү уста издедим. Ак Бура дарыясына чыга бериштеги көпүрөнүн ылыптасында жай өтүкчүнүн көк төкөнү көзгө урунду. Ошону карай бет алдым. Жай кысыкта Ак Бура дарыясынын жээги айрыкча ишемби, жекшемби күндөрдө элге жык-жык. Күн чакыйып төбөгө тийген кезде аптаптан көлөкөгө качкан эл саябан чайханаларда отурушат. Ызы чуу түшкөн балдар кереле кечке Ак Бурага чумуп ойноп жүргөнүн көрөсүз. Улгайган адамдар суудагы балдарга суктана карап, аз да болсо тирилик камын унутуп, көздөрү жайнап көпүрөдө турат. Ак Бурада шапшынып жүргөн балдарга алаксып туруп, анан көк төкөндөгү өтүкчүнү көздөй жүрөдүм. Түрдүү лактын, өтүк майдын, айрыкча жаңы булгаарынын жыты мурунду өртөдү. Жакын барганымда 40 мамурут кара каш, кара тору киши бутумду тиктеп, келиңиз деди. Салам айтып такамды көрсөттүм. Чечиңиз. Уста колундагы замшы туфлини булунга таштады. Наалы каганбы? Така салыңыз. Куп болот экем. Ботинкамды чечип устага карматтым. Ал 2 бутумду алма телме карап, анан көзүмдү тиктеп, шууш-күрүп койду. Устанын оң буту протез экен. Анын сундуйган жыгач бутуна көзүм урунуп, мен да тиктеп калдым. Уста тишине кыстырган жез мыктарды бир кагуу менен такага киргизип, кеп салып отурду. Таң калбайлы коюңуз. Бут майып. Сөзүңүзгө караганда оштук эмессиз? Бадахшандан келдим эле. Өзгөнгө баратам. Командировкалап жүрөсүзбү? Отпускадамын. Өзгөндүк болосузбу? Өзгөндөгү эстелик мунараларды көрөйүн деп келдим. Кесибиңиз эмне? Нурахун менен таанышуу ошентип башталды. Ачык мамилеге өттүм да, кесибимди, ким экенимди жана эмне максат менен келгенимди туюнттум. Ал менен оюмду кубаттап, деп коюп, анан алеки заматта така кагылып даяр болгон ботинкамды колума карматты. 6 саныңыз аманда кийип жырта бериңиз. Бут басууга жаралган. Көрбөйсүзбү мени? Буттун айынан жылалбай моментип бир ордунда турам. А болбосо бизде алысты сермеген азаматтардан элек жөөкүлү келек. Согуштан майып болду дейин десем жаш көрүнөт. Бутуңуз эмне болгон деп сурагандан уялып тиктеп калсам керек. Нурахун аке суратпай эле, эмнесин тиктейсиз? Бут чолок, буттун окуясы узун жомок. Ошону уккуңуз келеби? Кызыгып турсаңыз анда жүрүңүз, деп чөнтөк саатын карады. Өзгөндүн автобусуна дагы 2 саат бар. 1-2 пиала чай ичейик экем. Нурахун аке дүкөнүн жаап, таягына сүйөнүп көпүрөдөн төмөн түштү. Күн чак туш болуп калган. Балдар Ак Бура дарыясында чаба куруп ойноп жүрөт.
Аларды көрүп Нурахун аке жылмайып койду. Биз чайханага келдик. Чайханачыга палуу демдетип, чай ап келүүсүн өтүнүп, чарпаянын ээн бурчунда маектешип отурдук. Ошол кезде оштон өзгөнгө же өзгөндөн ошко каттаган сайын ошол чайханада түштөнүп, Нурахун акенин оозунан далай кызык аңгемелерди уктум. Ал айткан болмуш аңгемелердин ичинен мени өтө кызыктырганы өз башынан өткөргөн окуялар болду. Нурахун аке мандаш урунуп отура албагандыктан жыгач бутун сундуйтуп, экинчи бутун бүгүп отурду. Ошентип окуя буттан башталды. Укам, буттун тарыхы бизди дала жерге алып барат. Жанагы жөөкүлүк элем дегенден артында кайгылуу окуя жатат. Мен Синьцзянь автономиясынын жаңы Кашкар деген жеринде туулгам. Атым Нурахун. Атамдын аты Еллахун. Ушу менин атыман эле кайсы улуттан экеними баамдап тургандырсыз. Мен уйгурмун. Кулжалыктар бизде кашкарлык таранчы деп чакырышчу. Атам мен өңдөнүп өтүк маас ултарчу. Мен ошонун кесибин улап калдым. Бирок динге ишенген такыба киши эле мусулманчылык сүннөт улум. Жок дегенде намаз окуганды үйрөнүп ал деп үй бүлөсүн араң багып жүрсө да акы төлөп мудариске кармап берди. Эртеден кечке шалуу жулабыз, жумуштан чоло тийбейт, анан кайдагы намаз. Кудайга күнөөкөр болуп намаз убагын бузуп жүргүчө окубай эле коеюн деп мударистен да чыгып алдым. Анын үстүнө тагдырым да башкача болуп калды. 15ке чыкканымда ата-энем кара тумоодон каза таап, көрүнгөндүн колунда жүрдүм. Анан солдатка кеттим. Намаз окубаган соң мени мусулман деш болбос, бирок кишимин. Эгер союзга келбегенде кишимин деп деле айтыш кыйын эле. Анткени Ханьсыда биз киши катарынан чыгып калганбыз. Улуттук касиетинен ажырагандан кийин адаммын деп жашаштын деле анчалык кажаты жок көрүнөт. Мен Ханьсыда элдик боштондук армиянын кенже офицери элем. 20 жашымда элдик көтөрүлүшкө катышкам. Гоминдан бийлигине каршы күрөшкөм. Эл бийлиги орногондон кийин Кулжа провинциясына жакын Сүйдүм деген чепте кызмат кылып калдым. Албетте, Синьцзяньда болбосоңуз керек. Болбогон соң билбейсиз. Сүйдүм чеби Ханьсы порумунда салынган мурдагы Гоминдандан калган казарма. 60-жылга чейин Сүйдүмдө, анан Кулжа чептеринде иштедим. Аскер кишисин билесиз го. Бойдокчулукка көнүп алып, 30дан өткүчө үйлөнбөй жүрө берипмин. Ханьсыда үйлөнүү деген кыйын жумуш экен. Аял жөнүндө ойлобойсуң да. Бир эсептен андагы уйгур аялдардын убалына калбай эле койгон дурус. Бир сөз менен айтканда, алган аялыңды бага албайсың. Сүйгөн кызыңды алдырышпайт. Уйгур Ханьсыга, Ханьсы уйгур кызына зордук менен үйлөнүп калган. Аял демекчи, адам болгон соң толуп турган чагында аял жөнүндө ойлобой койбойсуң да. Ал жүрөктүн иши. Жүрөк каалап турса баарынан кечесиң укам. 30га чыкканымда мен да бир уйгур кызына ашык болгонум бар. Раушан деп күрсүнүп алды Нурахун аке. Раушан. Аңча алдыбызга палоо келди. Муда демделген көк чайдан куюп Нурахун акеге сундум. Аты Раушан эле. Алигиче тирүү деп ойлойм. Хай, бирок тирүү эмес. Тирүү жүргөн менен деле андагы аялдардын көргөн күнү курусун. Байкуш Раушан. Аны ойлосом жүрөк күйөт. Жүрөк көрүнбөй көмүскөдөн күйөт. Раушанды озонган сайын Нурахун акенин көкүрөгүнөн көк түтүн чыгып, өңү бузула түшүп атты. Музатпай палуудан алыңыз аке. Алабыз, өзүңүз алыңыз кана. Палуудун таптап, 2-3 алып, Нурахун аке сөзүн улады. 61-жылы Кулчада элем. Түнкү күзөттү өткөзүп, казармага баратсам базардагы майда барат сатчу дүкөндөр арасынан «Ой, өлтүрдү, аке!» деген аялдын чыңырыгы угулуп калды. Селт этип ошол жакка чуркап барсам, гүл саткан уйгур кызын эки Ханьсы көпүрөнүн астында сүйрөп барып, оозун тумчулап зордуктаганы жатыптыр. Бечара кыз иңирге чейин эмне кылып жүргөнүн билбейм. Анда электр деген жок, көчө көзгө сайса көрүнгүс. Кандай жеткенимди билбейм, экөөнү эки муштап кызды ажыраттым. Алар экөө, мен жалгыз. Бирин сулаткыча, экинчиси мени көзгө койду.
Сөгүп аткан сөздөрүнөн патрулга чыккан кызыл күзөтчүлөр экенин биле койдум да, тарткыла колуңарды, дедим кайынсыкча. Мен офицермин, атып салам. Балким ошо жерде кандуу кагылыш башталып, ким экөөбүз о дүйнөгө кетет белек, билбейм. Бирөөнүн колунан аскер бычак жалт дей түштү. Бирок тапанчам менен офицердик чинимен айбыгып, дароо мант беришти да караңгыга сиңип кетишти. Чачылган себетти жыйнашып, кызды үйүнө жеткизип бардым. Ошол Раушан эле. 3 көчө өтүп, анан туура кеткен таар көчөгө түшүп, анан дагы бир көчөгө чыгып, айтор шаардын аягына барып, бир эскирген үйдүн дарбазасына токтодук. Уйгурлардын короосун көрсөңүз керек, оболу сокмо там менен курчалган бийик коргоону, анан ичинен ачылма бек дарбазасы болот. А үй болсо короонун төрүндө. Аялдары төр үйдүн да төркү бөлмөсүндө жашайт. Раушан дарбазаны какты. Ыкшып жөтөлүп улгайган уйгур аял чыкты. Анын каргыл үнүнөн жашап калганы байкалып турат, бирок басыгы тың. Үйдөн дарбазага чейин жорголоп отуруп бат эле жетти да, чынжырды шалдыратып, каалганы саал ачып, "Ким бу?" деди шкалап. "Киргизиң", деди Раушан. Аял каалганы ачты. Ал мени көргөндө чочумак түгүл эски таанышынан бетер жайдары каршы алды. Биз короого кирдик. Аял жоолугун бетине тарта койду. Терезеге түшкөн бир тилге шооладан аялдын кыймылы байкалып турду. Ал артыбызда калып каалганы бекитти. Мен Раушанды ээрчип, бир кишилик жол менен жүрүп отуруп, төбөсү жапыз үйгө кирдим. Үйдүн жапыздыгынан эшиктин кашегин сүзүп алып, Раушанга билдирбей, эрдимди тиштеп ички бөлмөгө өттүм. Үйдө менден бөлөк эркек аттуу жок. Биз чарпаяка отурдук. Коргоо койгон жез кумган демделип турат. Аял тегерек үстөлгө дасторкон жайды. Бул менин жеңем Мубарек апа. Раушан себетинен кирде нан, самса, танго, таттууларды чачып, каймактан табакка сытырып салып, 2 шише аракты үстүл астына койду да, чыракты жылдырып, иреңимди карады. "Ууртуңуз кан?" Раушан жүз арчысын алып, ууртумду сүрттү. Күзгү сурадым. Чыптасынан күзгү алып берди. Сол көзүм көгөрүп калыптыр. Баарынан ошого өкүндүм. Эртең казармага барганда начальник жазалайт эмеспи? Алиги күзөтчүлөр көзүмдө таанышы мүмкүн. Көзүмдү шишитип казармага кантип барам энди? Болор болду. Көздүн тагы жакында тарабайт. Раушан кебезди муздак суукка малып көзүмө басты. Үй көкнар жыттанат, апийим жыттанат, жүсөй, мүсөй, сарымсак жыттанат. Ушундай үйдө кайсы ырыстуу адамдар турмак эле? Раушан айтпаса да үйдүн жайын толук түшүндүм. Бул үйдө кезек менен ат кесчилер чогулат. Алар жер кыдырып, эл аралап апийим жыйнаганы кетишет. Ар киминин бетине кармаган кесиби бар. Бирөө идиш каңдап чыны жамайт, экинчиси кайчы, бычак курчутат, үчүнчүсү көчө кыдырып куур чогултат. Жыңдалган, чейректеп, аш мүшкөлөп, андан да майда кадактап граммдарга, миллиграммдарга бөлүп коюлган апийимди гүл арасына катып Раушан сатат. Көп эле жолу базарда гүл саткан уйгур кыздарын көргөн элем. Ошонун бири ушулда. Бүгүн да дигерге чейин базарда калып, кумарчыларга апийим сатса керек. Кыздын намыянын байкап калган күзөтчүлөр акчасын тоноп өзүн зордуктап кое бермек. Ал кайсыда боло жүргөн көрүнүш. Бактысын аралжы болуп, андыктан мени безеленип күтүп алууга аракет кылып жатат. Жеңеси сатаң аял. Үйдү ошол кайтарып калат. Эркектери жокто түнкү мейманды кабыл ала берет. Ушинтип оокат кылышат экен булар. Бузулган немелер. Ат кесчилердин уюгу. Дал өзүнө туш келипмин, деген ойдо болдум. Аңгыча дарбаза кагылып ат кесчилер келди. Раушан мени көчөгө далдасына киргизди. "Бекит эшикти!" Лайлахун артына кылжайды. "Бек бекит!" Эшикке темирилгич бек бекигенине көзү жеткен соң, Лайлахун ички бөлмөгө өттү да жонундагы жүктү таштады. Мубарек сүзмө езип жуткурду. Сакал муруту чалап качыланып, Лайлахун бир кесени кулкулдатып жутту да, "Дагы", деди. Аялы Мубарек керденге 3 рет сүзмө езди. Акыркысын сүзүзө жутуп, чийкалпагын колуна алып терини арчыды. Лайлахун мүшөктөрдү көрсөтүп Мубаректи зекиди. "Кат",
бек жерге каткын. Мубарек мүшөктөрдү жашыруун бөлмөгө сүйрөп киргизди. Лайлахун койнунан чолок мылтыгын сууруп, өкөк астына жашырды да курун оңдонуп, белин бошотуп дасторконго отурду. Бирдеме барбы? Деди ал Раушанга акырайып. Алып койбодуңарбы? Чарчап келгенди билбейсиңерби? Раушан үстөл астынан 2 шише арак алып, экөөнүн астына койду да арадан бери түрүп туурап жиберди. Ошондо гана Лайлахундун көздөрү жайнап, санаасы тына түштү. Арактан 2 чыныга толтура куюп, сүзсүзөгө ич дегендей белги берип, өсө бир демден лактырды. Арак ичин кызытып, ичегисин ысыта баштаган соң кара күсөн тебетейин жерге уруп, чөк түшө калды Лайлахун. Анасын урайын. Бүгүн дуулайбыз, эртең өлсөк мейли. Эртең өлөбүз, бүгүн ичип жейли. Мына дүйнө, мына кийим, мына тамак, ичип жеп жыргагыла. Бизде аткесчилер дейт. Же татабыз көрбөгөн жерлерди көрөбүз. Жебегенди жеп, кийбегенди кийип, ичпегенди ичебиз. Үрүмчү менен Кашкардын, Уштурпан менен Кулжанын ортосунда чардайбыз. Бейиш шаары Бейжинде хайлайбыз дадду. 30 жың, 30, куйгула. Сүзсүз онун жүрөгү күйүп турду. Киши харышкырдан жаман болду, хапыр. Хашан хокмой үркмөй жашайды, а? Ушу менхи хатында бала шахада yok. Bir baykuş mınho, bir haşır mınho. Ay. Анасын урайын, жол кыйын боп капты. Мышыкча жапырылып, түлкүчө амалданып, коёнчу коркуп өмүр өттү. Лайлахун дагы жутуп, чөкө менен түрп сугунду. Шек алып калышкан, куугундан из жашырып, дарханда 2 күн, чагыракта 3 күн жаттык. Ох, Худа сактады, өлүп кала жазадык, деди Сүзүхө ызасы тарап. Ла илаха иллаллах, иншалла мусулманмын. Аткесчилердин экөө тутулушкан көрүнөт. Гайыпчан менен соксок лаңгарда калды. Аларды чагырактан күтүп атсак, Венсудан кабар келди. Жүктөрүн тоого жашырыпты. Көрүшпөй калдык. Тез жөнөгүлө депту. Түнү менен жүктөрдү качырга артып Кулжага жеттик. Оған багыты шектүү боп калды. Алла колдоду, субханалла. Ар баладан өзүң жалга. Калганын эртең сүйлөшөлү. Чарчадык. 2 шишени шыпка ичишкен соң арак деме алсыратып, жолдо ката уйку көрбөй жанын оозуна тиштеп келген немелер карамыгып, талыкшып үргүлөй баштады. Лайлахун жан башына кыңалып, көшөгөнүн астынан жазды калайын деди окшойт. Суңган колу өтүгүмдүн башын кармап алып чалкасына кетти. Беттешүүгө туура келди. Мен көшөгөдөн чыга калдым. Офицердик формамды көрүп, Лайлахундун көздөрү чынагынан чыгып, бычагын суурду. Тутулуппуз! Ташта бычакты. Бычак мени көздөй ыргыды. Эңкейе калбаганымда жан чиркен жаннатынан узайт беле, билбейм, Раушан чыркырап ортого түшө калды. Аке, бул өз киши. Ша! Лайлахун муузда дегендей белги берди. Сүзсүз онун буйдамын келтирбей башынан алыс атып жибердим. Экөө 2 тарапка кулап, үнсөзсүз жатып калышты. Эми кеп мындай, дедим жакын барып. Мен силерге тийбейм. Биз бир боор элбиз. Апийимди мамлекетке өткөзүп, ак тилиңер менен барсаңар элди көкмөт эске алат. Эркин жашаңар келсе ошентесиңер. Анан могу кызга зомбулук көрсөтсөңөр, силер менен башкача сүйлөшөм. Тапанчамы кабурга салдым. Раушан чебеленип кетти. Кетесизби? Кетем. Качан жолугабыз? Эртең, акелериңди алып казармага кел. Казармага? Ооба, ошо жерден күтөм. Раушан топусуна кыстырган гүлдү алып көкүрөгүмө такты. Мен портупеямды оңдоп, кабурумду бекитип, үйдөн чыгып кеттим. Казармада тартип катуу болчу. Түнгө окуяны билдирейин деп, эртеси эрте менен начальникке кирдим. Эвагы эле күзөтчүнүн билдирүүсү менде мурда жетип, начальник Дутси чыдамсыз күтүп турган экен. Кирерим менен акырая карап, көзүмдөгү шишикти көрүп, ордуна турду. Аха, кыязы 2 күзөтчү таанып калган окшойт. Алардын түшүнүгү столдо жатты. Албетте, өздөрүн актап мени аябай жамандап жазды да. Дутси билдирүүмдү уккус келбей столду муштады. Актанбагын. Контрабанданын ана башчысы сен. Сени трибунал соттойт. Түндө аткесчи туугандарың менен бирге болдуң. Мына түшүнөк.
Таң сүргөнчө казармадан, постулардан издетип таппадым. Күзөтчүлөр шектүү бир кызды базардан кармашкан. А сен караңгы жамынып, белгисиз адамдар менен кол салгансың. Шектүү кыз шериктери менен кутулуп кеткен. Түшүнүк катың жалган, сага ишенбеймин. Күбөң жок. Күбө? Күбө Раушан эмеспи? Раушанчы. Мына күбө, Дутси көзүмдүн шишигин көрсөттү. Сен өзүң күбөсүң. Бар, трибуналдан актанып ал. Алар контрабандисттер гана эмес, агер табылбаса билесиңби эмне болорунду? Дутси трибуналга берди. Трибунал кенже офицердик чинимди алып, эмгек лагерине кезди. Эмгек лагеринде бир чыны күрүштүн саркындысы менен бир тилим жүгөрү нан үчүн ак жеринен кесилген миңдеген кишилер туннель казышат. Арабызда мурдагы ревкомдор, комиссарлар, интеллигенттер бар. Кыязы жашыруун куралдар сакталчу бункер болсо керек. Эки кишинин бири тыңчы. Иштемиш болуп шимшип жүрүшөт. Ар ким өзү менен өзү. Пикир алышып сүйлөшүү деген болбойт. Башкача ойлонгондорду дароо кармап атат. Ошондой атылгандардын ичинде Сяо Линь деген музыкант бар эле. Кайран жигит. Капаланганда өзүнчө отуруп, 12 зымды цымбал кылып, күү чыгарып, кыңылдап урдап калчу. Атылгандардын орду улам жаңы туткундар менен толуп турду. Терең казылган үңкүрдө баш көтөрбөй иштеп атабыз. Жаткан жерибиз үңкүрдүн оозундагы барак. Үңкүргө түшүрөр алдында баарыбызды кырка тизип, тизе бүктүрүп, кызыл китептен цитата жаттатып, кекиртек кызаргыча кыйкыртып алат. Чыгыштын улуу камкору 10 000 жылга жашасын. Чыгыштын улуу камкору 10 000 жылга жашасын. Анан үңкүргө айдап кирет. Бардык күрөшүбүз элдик өкмөт үчүн, боштондук үчүн төккөн каныбыз текке кеттиби? Эми ишенимге кириш үчүн кылым керек го. Ага чейин өзүбүз да чогулуп бүтөбүз. Кандай күдөр келатканын ким билсин. Ак жерден жаза тарттык. А бирок мен аял укугун коргоп, бандиттер менен кармаштым. Раушанды куткардым. Контрабанданын уюгун таптым. Маселе ошондо эле. Деги ким гана болбосун аялды кордогон киши энени кордогону. Дайыма жатаарда Раушанды ойлоп жатам. Гүл сатып жүрөбү же, апийим сатып, баягыдай түнгө калып. Хунбейвиндерге жем болдубу? Балким казармага келдиби? Келсе Дутсинин буйругу менен камалып калдыбы? Аны ойлогондо жүрөгүм ийне менен сайгандай сыздады. О, эгер Раушан менин абалымда жатса, бүткөнү да кайран кыздын. Эмне үчүн адилет сурак жүрбөйт? Эмне үчүн даттанууга болбойт? Элдик өкмөт деген ушубу? Эч кандай тышкы дүйнө менен байланышы жок. Бар жалган, алдоо. Бир күнү жер астындагы бункерден бунт чыкты. Бирок козголоңчулар бошоно албай калышты. 100 кишини карабиндердин кундагы менен койгулап атып жиберишти. Бир тобубузду жалгыздан камашты. Андагы көргөн күндү ит көрсүн. Ит жебеген жугунду берет десем жаңылышпайм го. Андайды адам баласы жеп көрбөсө керек. Мен жедим. Жаткан жеримде заара ушатам, жарыкты бир тилге жылчыктан ышыкка алайм. Ошондо да күн ачык болсо шуула түшөт. Туш тарабы туйук эле бир көр. Кытай кыйнаганын кыл менен мууздайт деген ошол. Дүйнөдө Кытай түрмөсүнө жаткырбасын. Аны ойлосом жүрөк күйөт угам. Жүрөк түтүнсүз, тымызын көмүскө күйөт. Бир күнү бир тоглок кат түштү мага. Раушан. Кандай жол менен жетти? Күзөтчүлөргө апийим же акча тартуу кылдыбы? Алар сатылат. Каттын ичинде бир жапырак гүл жүрөт. Гүлдү өпкүлөп, Раушанды эстеп жашып кеттим. Ал үчүн ушул абалда жатканымды сезген билем, кат мага жетти. Өзүм өлсөм да сени куткарам дептир бичара. Ошентип мен гүл жыттап, анан гүлдүн ушаландысын жыттап, саңырсып, бит басып, кир басып жатканымда күтүлбөгөн жерден мунапс болду. Окуя мен ойлогондой экен. Раушан эртеси казармага келип, Дутсиге кабылып, ал аны каматып коюптур. Анан Лайлахун менен Сүсүзону Лянгардан кармашып, Раушанды суракка алышыптыр. Бирок 30 жың апийим толгон юань менен Раушан сотту паралаптыр. Контрабандага тиешеси жок, улуу Хань державасынын ишенимдүү агенти катары актап чыгарышты. Бирок офицер эмес, катардагы солдат болуп чыктым.
Салдат болгонум эчтеке эмес эле. Дутси мени казармада кармап, белгисиз мөөнөткө бакан ооздордун арасына койду. Жеткен акмак надзиратель шылдың кылып алып өтөт да daarаткана тазалатат. Эмне кыл десе, кың дебей кыла бердим. Көрсө, Дутси апийимдин бары жогун аныктап биле албай жатыптыр. Качан Лайлахун менен Сюсузону Үрүмчү түрмөсүнө алып кеткенде гана мага аткул бердирди. Ошол аткулдан кийин казармага кайрылып барганым жок. Дароо эле Раушанды издеп баягы үйгө келдим. Лагерден бошоткон күнү Раушан мени күтсө керек, бирок Дутси мени казармада кармап турганын кайдан билсин? Кайда болду? Башым катып базарды көздөй бет алдым. Кош дөңгөлөк араба араң сыйган кууш көчө менен баратып, дагы бирөө көрбөсүн деп шалы талаасына түштүм. Шаар четинде казарманын күзөт посту турат. Андан ары бийик үйлөрдүн, мунаралардын, храмдардын, мечиттердин төбөсү көрүнөт. Күзөт постудан чочуп, макенин арасына кирдим. Санына дейре түрүнүп сууга кирген дыйкандар жерден баш көтөрбөй көлчүп кетип жүрүшөт. Македен чыгып, көлкүгөн шалы талаасынын четиндеги жалгыз таман жолго түштүм. Сокмо там бойлоп баратып, Хайнс формундагы чоң дарбазадан өтө бергенимде тытчыгачына асылып 7-8 жашар уйгур бала ууруга кирип атканын көрдүм. Тамдын боорун эзилтетип, ал тытчыгачынын бир бутагына жетти да чарбакка секирип түштү. Там түбүндө калың өскөн мажүрүм тал турат. Ошону далдаа кылып, бала чамгыр жула баштады. Калемпир капустанын жашыл жалбырактары жерди жаап, чамгыр өтө бышып, ашкабак муштумдай болуп түйүлүп калган экен. Бала боору менен жылып, чамгыр жулуп жатканда шырыган чапанчан богоктуу кара кемпир майпаңдап басып чарбакка кирди. «Уру! Уру! Амитофо!» деп кыйкырды ал. Бала жулган чамгырлардын койнуна катып тамга жабышты. Күпкөдө жаткан дөбөт күрсүлдөп, чынжырын үзө жулкунду. Бала тытчыгачына жетип, тамдын сыртына секирди. Агроттогу богоктуу кемпир дөбөтүн агытып, «Туайт! Туайт! Ал, кербелек!» деп айдактап келатты. Бала бакырган бойдо мага келип урунду. Мен кучактап калдым. Ал коркконунан чамгырларын таштап, бутун тыбыратып, колумду тиштеп алды. Абу дегиче койнума суурулуп, сокмо тамды айланып качты. Аңгыча дөбөт да артынан жетти. Дөбөттү таш менен уруп баланы ажыраттым. Итке таланып, жүрөгү түшкөн бала самандан сар болуп жерде жатты. Мен баланы көтөрүп ооруканага жеткирдим. Сураштырсам, баланын атасы жок экен. Элдик коммунада комиссар болуп турган жеринен кармалып кетиптир. Ошондон бери дайынсыз дешти. Заманам тегеренди. Андагы уйгур балдарынын көргөн күнү курусун. Алардын тагдырын ойлогондо жүрөк күйөт. Жүрөк көрүнпөй көмүскөдөн күйөт. Нурахун зээни кейип, ачуу демделген чайдан уртады. Базарга келдим. Эдиш каңдаган, өтүк жамаган, ат такалаган, эшек такалаган, куур жыйнаган, боек, соек, кайыш, булгаары саткан бакалчылардын майда дүкөндөрү сай бойлоп кетет. Алардан өтүп, шалы саткан, коон саткан, беде саткан дыйкандардын, далдачылардын, алып сатарлардын, кайырчылардын толуп аткан жай адамдардын арасына келдим. Ашканалардан манты, кабап, пало буланып кирде, нан, самса, лагман, хошан саткан ашпоздордун кыйкырыктары кулакты тундурат. Ыстык манты, букка пишкен ыстык манты. Яхя шербет, шербет мүсәллә. Мына, эй, ширин каун, тордыма каун, көкші каун. Базарда бары бар, бирок басы зардан кымбат, айрыкча тамак кымбат. Соодагерлер жибек, шайы кийимдерин, кесипчилер темир, күмүш буюмдарын көтөрүп ар кимге сунуш кылат. Мындай уудууну, мындай кыжы кыйма дүйнөнү көрбөгөн мал сатканы келген синтиандык баю кыргыздар, энө казактар, калмак, ойрот, буйраттар, манөөдүр шибе, тибеттер диндароо болуп алардын оозун тиктешет. Кана келейла, кимге бархыт, кимге каркыт, кимге пилла, кимге тилла, ях, олейла. Ардайым жаз алдында топуларына гүл кыстарып, уйгур кыздары базарга көксөк көтөрүп сатышчу. Раушан ошол кыздардын ичинен эң жайдарысы да татынакай да эле.
Баягыда ак сайма топусунан гүл алып көкүрөгүмө такканы, себетинен нан алып алдыма сындырып койгону, чыптамасынан күзгү алып сунганы, ууртума ак кебез алып басканы ошондогу мага кылган бардык далалаты көз алдыман кетпей, базар кыдырып гүл саткан кыздарды ага окшош туруп карай бердим. Киши-кишини бир эле көргөндө сүйүп калабы билбейм, Раушандын жароокер мүнөзүн, боорукер мамилесин элестетип, кыялымда ага жакындай бердим. Кулжада мен аскер кишиси элем, жакын туугандарым жок болчу. Раушан мага бир тууган карындашыман артык көрүндү. Уйгур кыздары улам мага гүл сунат, колдорунда жаз гүлүндөй жайнаган гүлдестелүү себеттер. Бирок гүл саткан кыздардын арасынан Раушан көрүнгөн жок. Издеп суйчу кылдым. Сакалым өсүп жүдөп кетипмин. Жаш тарашка кирип, сакал муртумду алдырдым да, өтүгүмдү жаматайын деп устага бардым. Өтүкчү менен маектешип байпакчан отурсам, өлөр тирилерин билбей, кызаңдашып, кумар ойногондорго көзүм чалдыгып калды. Базарда жүк көтөрүп, ар кимдин жумушун кылып, курсагын эптеп тойгузуп жүргөн чалакайым уйгур бар эле. Ошол байкуш бүгүн арбыныраак акчалуу болгонбу, топусун түрө кийип, кумарчылардын арасында Мәтжан деген сөөгү оюнун ойноп отурат. Апийим ичкендей өңү кумсарып, шилеси шимирилип, жедеп тазып бүткөн кексе кумарчы сөөк салган калайын шалдыратып, жан талаша кыйкырды. Дәрттікем, кумар, кана, жиндинар, сал таңганды. Ана сайса, мана сайса, сайдым, асман кудайына 200 чоқ, маймыл же арстан чык. Жарданып тургандар өңгөчү үзүлгөнчө кыйкырышты. Аха, жиндинар утту. Чалакайым аларга көңүл бөлбөй, алардын сук көздөрүн капарга алып карап да койбой удама утуп атты. Оң жан башынан жатса керек, ошол саамда тагдыр күлө багып, катары менен маймыл да арстан да чыкты. Жес тыйындар күмүш тыйынга, күмүш тыйындар акчага айланып, Бателе Цяо, Фэн, Даачандар күмүш тыйындар алдына толуп кетти. Аңгыча эмне үчүн чатак чыкканын билбейм, бирөө төбөсүнө бир муштап жыкты да акчаны таламайга салды. Чалакайым ээси ооп жерде жатты. Кумарчылар акча талашып, сөгүшүп, тебишип, жакалашып калды. Ышкырыктан улам кумарчылар ителги көргөн таандай туш-тушка чачырады. Чалакайым баш кеңирип ордунан турду. Алдында кумар ойногон такта да, үйүлгөн акча да, кажылдашкан кумарчылар да жок. Тегерегинде башка адамдар турат. Чалакайым башын бир муштап бакырып жыгылды. Топту как жарып, кутурган иттердей жулунуп күзөтчүлөр келди. Козголоң? Аларды көргөн эл күбөгө өтмөк турсун, бет алды тарап көздөн далда болду. Чалакайым кундак менен желкеге коюп, күзөтчүлөр сүйрөп кетишти. Ушу жерден Чалакайым уйгурдун өмүрү жөнүндө бир сөз айтууга туура келет экем. Нурахун чайынын түбүн ууртап, сөзүн зээникей улады. Кайран киши. Бир кезде ал Чалакайым эмес эле, чыныгы адам өзүнүн адам деген аты менен, ички жүрөк күүсүнүн деми менен башка адамдардын теңсиздигин көрүп чыдай албайт. Ал сөзсүз эң оор сыноолорду башынан өткөрүп, турмушта укмуштарды жасап коет. Андай адамдын жүрөгү кызыл жалындан же шар суудан жаралат. Ошондой адамдардын бири Чалакайым болгон. Аны базардагылар жүк көтөргүч жиндинар дешчү. Ошол ат менен ал Кулжа аймагына тараган. Ачынында турмуштун зор жүктөрүн көтөргөн жиндинар эмес, бир кездеги акын Яр Мухаммед болчу. Ал өлөңдөрүндө айткандай, ата журтум соодагерлери менен аткезчилердин, паракорлор менен жалаакорлордун журту болду. Эң жаманы аракештер менен нашаагештердин жей турган курту болду. Каракчылар уялган алдым жуттум өлкөсү. Качан канат пенделердин көксөөсү деген ата конушунда өзү ошолордун кумары болду. Акын Яр Мухаммеддин жүрөгүндө, калың уйгур элинин жүрөгүндө кагып турган ата мекенге болгон ашык карыптын чыгыш элине кеңири тараган уламанын башкы каарманы, ал уйгур элинде да улуттук чыгармасында айтылат. Ошол ашык карыптын сүйүүсү жаткан. Улууга урмат, кичүүгө сыйнат көрсөткөн өнөрлүү, шыктуу уйгур элин ыйык энесиндей сүйгөн.
Ал өлеңдөрүндө Уйгур анам, ыйык Уйгурстаным деп ырдаган. Акылдан ажырап калган кезде да бул ыр оозуна түшкөн эмес. Ал балада ишенче киши эле. Алдыңкы сонун турмушка ишенип жүрүп алданган соң Кашкариядан кетүүгө мажбур болду. Ага эч жерден иш беришкен жок. Өзүнүн кичинекей үй бүлөсүн бага албай калгандыктан ал жер кыдырып кулжага келди. Аялы менен чиедей балдарын кошо ала келүүгө сокур тыйыны жок эле. Ал ырдап жүрүп жанын бакты, бирок Кашкарияга кайрылып бара албай калды. Бардык жерде артынан аңдуу коюшту. Анын жиндилигин ашкерлеш үчүн жинди кылыш керек эле. Бул коркунучтуу чунак өзүн өзү төшкө койгулап маскара болушун, жинди болушун күткөн душмандар бакан ооздорду жалдашты. Бакан ооздор ага шарап ичирип отуруп, акылдан ажыратчу дар беришкен. Көзү карагаттай мөлтүрөгөн балдары чалакайым болгондо да көз алдынан кеткен эмес. Ал иштеп атканда да, ырдап атканда да, басып баратканда да, жүк көтөргөндө да балдардын аттарын чакырып ырдачу. Ал ыйлаганды билчү эмес, ыйды унутуп калган. Мәчсәндә уттурганда бакырып жыгылганын биринчи көргөн эл таң калып турушту. Акын Ярмухаммеддин китебин жарыкка чыгарышкан жок. Анын кол жазмаларын тартып алышкан. Бирок анын өткө тийгендей өткүр өлөңдөрү эл оозуна лакап катары таралды. Ал өлөңдөрүн сыя менен эмес, жүрөк каны менен жазган. Дили сулуу, тили боруу кең өлкө, дидарыңа кайдан түштү көлөңкө. Мына ошо чалкайым кишини зор акын Ярмухаммедди күзөтчүлөр сүйрөп баратканда кантип заманаң тегеренбейт. Ярмухаммеддин тагдырын ойлогондо жүрөк күйөт укам. Жүрөк көрүнбөй тымызын жалындап күйөт. Өтүкчүгө акысын таштап, булугуп тамагым кургап, кыжырым кайнап сыртка чыктым да, бир кружка пиво жутуп, көксөөмдү басайын деп буфетке кирдим. Буфетте топ ханьсы дуулдап, сүрсүгөн балыктын туздуу даамын соруп, пиво ичип отурушат. 2 кружка пиво алдым да булуңдагы столго бардым. Аңгыча жашы 80-дерге барган, муун башы дирилдеген, куу сакалы бириндеген жыгаштай каткан арык чал жыла кирип отургандардан кайыр сурады. Чий калпагын тосуп, ичинен бирдемелерди күрөп, столдон столго өттү да, алиги дуу көтөрүп отурган ханьсылардын жанына барып, дуа окуп кайыр тиледи. Ким десек сен белең силсек. Кудайы сурап жүрөсүңбү? Кудайың ырайым кылбадыбы? Күнүнө канча табасың, эй? Тамак кымбат бекен? Коммунага кир, кардың тоят. Кет! Деди тоң моюн бирөө. Са эмес мага жок. Ай, токта. Ошол тоң моюн ордунан туруп, шимиген балыктын калдыктарын абышканын шляпасына салып койду. Абышка көзүн жумуп, калчылдап, кетенчиктеп кетти. Калгандары ышып, жыгылып, каткырып калышты. Тула боюм дүркүрөп, абышканы колтуктап сыртка чыгардым. Балыктын сөөктөрүн ыргытып, колуна тыйын берип, абалын сурадым. Абалы менен курусун. Мен ал абышканы жакшы билчү элем, бирок ал мени таанычу эмес. Ал кайырчы эмес, бир кезде Махмуд Султан аттуу атактуу уста эле. Уста эле эмес, сүрөткөр десем туура болор. Өнөрүнө чын берилген Махмуд Султан Уйгурстанда кол өнөрүн өнүктүрүүчүлөрдүн биринчи өкүлү болгон. Анын колунан чыккан кооз буюмдар азыр Кытай шаарларынын храмдары менен имараттарын көркөмдөп турат. Өнөр үчүн өмүрүн курман кылган мындай адамды уйгур элинен табыш кыйын эле. Ал 60 жашында кол өнөрчүлөрдүн боордоштук уюмун уюштурууга аракет кылган. Ал уюм өзүнчө бир түрдөгү коммуна болот деп ойлогон. Махмуд Султан өтө жарды жашады. Жардылыктын айынан азапты көп тартты. Бардык тапкан каражатын жыгачка жумшап, кээде жан багууга бир сындырым нан таппай калган күндөрү болгон. Өмүрүндөгү эң коркунучтуу азап тозокторго бардык аракети, бардык күч кубаты менен каршы күрөштү. Албетте, ал козголоңчу болгон эмес. Анын күрөшү чыгармаларында эле дыйкандардын кайгылуу турмушун жыгач буюмдарга оюп, аларды кадимки тирүү адамдардай чеге билген. Анын куралы сүргү, керки болгон. Алар менен дөңгөчкө жан киргизип,
укмуштай сулуулукту кыл калем менен саймалган. Ал буюмдарга түс бергенде боектору дүйнө кубулушун тили бардай сүйлөп турчу. Шумдуктуу кереметке чакагансып, бутактар жандуу айванаттарга, дөңгөчтөр эмгектеги кишилерге айланып, кыймылдап турчу. Аларга өңдү күн нурунан же оттун илебинен алып жегирчү. Колунда көр төгүлгөн шык, кызырда арыган кут бар эле. Махмуд Султан ошол кереметтүү өнөр менен учуп бараткан убакытты көз ирмемге токтотуп калган. Ал түстөрдү татып көргөн, убакытты кармап билген. Анын колунан чыккан эмгектер адамга ошондой таасир калтырчу. Буюмдарындагы, чыгармаларындагы ар бир нерсе, ар бир көрүнүш дайым тирүү, дайым кубулуп, дайым ырдап тургандай сезилчү. Ошондон кийин Махмуд Султанды адамга кайдыгер караган деп кантип айтабыз? Тескерисинче, адамга кайдыгер карагандар Махмуд Султанды түртүп чыгарганда кантип заманаң тегеренбейт. Махмуд Султан өмүрүнүн акыркы жылдарында бардык болгон буюмдарын сатып, аларды иштеткен куралдарынан да ажырап, кайыр тилеген абалга жетти. Ал шаардан шаарды кыдырды, аны түшүнгөн адам болгон жок. Турмуштан туруктуу байыр таба албай, кең дүйнөнүн кенедей бурчуна да ээ болбой, өмүр бою жалгыз жашаган адам жалгыз бойдон жарык дүйнөдөн узап бара жатты. Көзүнүн курчу кетти, кулагы каңырыш тартты. Мууну калтырап, каруу күчтөн тайды. Ошентип, бутак кыюуга жарабай калганда көчөдө калды. Жан чиркин таттууго, өлөйүн деп өлө албады. Кайтылуу Махмуд Султандын тамак аңдап калганы көргөндө кантип каңырык түтөбөсүн? Анын тагдырын ойлогондо азырда жүрөк күйөт, укам, жүрөк күйөт. Күйгөндө кантебиз? Кылар айла барбы? Даачанды стөлгө таштап, буфеттен чыктым. Эч кимди элебей базарда дел болуп бараттым. Аңгыча «Нурахун!» деген жүн жүрөгүмдү булкуп алып жалт кыратты. Раушан! Эл арасынан суурулуп Раушан мага умтулду. Мен ага умтулдум. Экөөбүз кучакташып көрүштүк. Айлана аба жарып карап калышты. Сени издеп жүрөм. Мен дагы сени издеп жүрөм. Барбаган жерим, баспаган көчөм калган жок. Лагерден алып кеткен дешти. Раушан колдон алды. Кетели бул жерден. Элдин көзү жаман. Суук көздөргө бурунбайлы. Жүр. Кандай жатасыңар? Кандайды сураба, шумдук. Кайсы соту сатылды. Уунун түбү уу. Апийимди ошого бердим. Аман чыктың болду. Калганы табылат. Жүр эми. Башыңды куттуктайын. Раушан базардан эт, күрүч, пияз, түрүп тууралган сабиз алып дүкөнгө ээрчитип кирди да текчелерди карап аркыл топуларды көрсөттү. Кой дегениме болбой, кайсынысы жакшы, чакпы? Деп улаан бирин тандап башыма кийгизди. Ушунусу жакшы экен, эң сонун жарашат. Раушан сатуучуга акчасын таштап, топуну кагазга оротуп алды да арак шарап дүкөнүнө алып кирди. Ичпейм дегениме болбой, 2 шише ханшин алып себетиме салды. Биз дүкөндөн чыгып баягы үйгө келдик. Лайлахун менен Сүсүзө Лянгарда кармалган бойдон дайынсыз эле. Аларды эмгек лагерине саясий кылмышкерлер менен кошо Үрүмчүгө алып кеткен. Раушан менден алардын дайынын сураган жок. Жеңеси демейдегидей эт бети менен кетип, кабагы ачык каршы алды. Раушан дасторкон жайып, чүйгүн даамдарын жайнатты. Жеңеси ханшин куйду. Экөө ичип жибериңиз деп жалдырап өтүнгөндүктөн ичим түтпөй бир карк таракты лактырып жибердим. Раушан казанга эт, май, сабиз салып аш жасоого киришти. Мубарек апа аракты жарыша ичип, артынан коркуратып коркор сорду. Анан килемде илинип турган дүтарды алып, байыркы уйгур күүсүн чертти. Ичкилик деми жан көшүлтүп, сан түркүм ойго салды. Сөзүн чыны керек, андай үйдө күнүмдүк гана жыргал жеңип, эртеңкиңди унутат экенсиң. Бүгүн жыргаш керек, эртең өлсөң мейли, деген ой туулады. Раушан депкир менен казанды аралаштырып, суу куюп, капкагын жаап койду да жаныма отуруп, көңүлүндөгү сырын айтты. Сен аскер кишисиң, деди ал жал-жал карап. Чек ара жолун билесиң. Качалы? Таңкала карап калдым. Раушан айтарын айтып алып, оозун жыйганча шашты.
Asker kişisine, болгондо да хайнса офицерине сыр алдырып койдумбу дегенсип, оозун кармаган бойдон ойлонуп калды. Анан ордунан туруп, дароо сөздү башкага буруп, күү менен, бий менен көңүл алаксыткысы келди. Мубарек черткен салтанат күнүн ыргагы менен Раушан бийлеп келип, үстөл астындагы экинчи шише ханшинди алып чыкты. Каркытка бөлө куймакчы болгондо колунан кармап калдым. Жетет. Раушан колун тартып алып, ызалуу тура калды. Баарын өрттөп, сындырып, азыр эле союзга кире качкым келет. Жол билбейм. Хайнсыдан көңүлүм үч көчкөн журттай калды. Тажадым. Раушан ыйлап жиберди. Жаман тажадым. Раушанды соорут албай элек болдум. Жүрөк күйдү, каңырык түтөдү. Замана тегеренди. Тегеренгенде кантебиз? Жеңесин дутарын буруп, уйгур элинин төл чыгармасы, ушул наамдагы кайгылуу драмасы бар Анархандан ашыклык күү, кусалуу арман күү чертти. Ошол кезде дарбаза кагылды. Тыңшап калдык. Дарбаза катуу кагылды. Жеңеси дарбазаны ачканы кетти. Биз терезеден шкалап турдук. Көзүмө бир шумдук көрүнө түштү. Күзөтчүлөр менен Дутси келатат. Көргөнүмө ишенбей көзүмдү ачып жумдум. Чындык. Жаагым титиреп, тишим кычырап кетти. Жашын Нурахун, чатырга! Раушан бөлмөнүн ичинен мени чатырга чыгарып жиберди. Дутси кирип келип эле күзөтчүлөрүнө буйрук берди. Тенткиле! Алар үйдө шимшеп кирди. Дутси сөзгө да келген жок. Бурса турган Раушанга заардуу көзүн кадады. Чакырбасаң да келдик. Келгениңизди көрдүк. Ким бар үйүңдө? Эч ким? Билебиз, Бекеш. Акелериң Үрүмчүдө. Алиги качкын кайда жүрөт? Алда Үрүмчүдө, кармап кетишкен. Ошондойду. Дутси чап билектен алып тегеретип жиберди. Раушан жүйрө басып отура калды. Дутси портупеясын чечип, көшөгөнү түшүрүп, Раушанды тартып тургузду. Ара моюн сезе коюп, Раушан колго кагып жиберди. Хайнса офицерин ким кагып көргөн? Таранчынын кыялын кара. Мен саа каккан кандай болорун көрсөтөйүн деп, Дутси колун толгоп, тамга такады да шимшип жүргөн Хунбей Виндерге кыйкырды. Катынды казармага! Бейкешти өзүм алып барам. Хау! Болсун! Мубарек апаны кундак менен түрткүлөп, Хунбей Виндер айдап кетишти. Ошол учурда чатырдан ыргып түшүп, Дутсинин маңдайына тура калдым. Көктөн түштүбү, жерден чыктыбы? Дутси таң кала карады. Күзөтчүлөрдү кетирип жибергенине катуу өкүнүп терезени карады да, анан жалт бурулуп өкүм сүйлөдү. Казармага! Кадам жылганым жок. Ачуу маябай келип турган. Муштумум түйүлө түштү. Дутси жутуп жиберчү дейтиктеп, байкоосуздан уруп калды. Көзүмөн от жагылып теңселип кеттим. Карате деген ошол. Тагы азыр да бар. Нурахун чекесиндеги тыртыкты көрсөттү. Мына өкөм, көрдүңбү? Бычак менен ургандай экен. Дагы качырганда ичке тептим. Дутси темтеңдеп барып оңолду да тапанчасын сууруп чыкты. Ошондо Раушан Дутсини чыканакка кагып калбаганда экөөбүздүн тең күнүбүз бүтмөк. Дутси жаза атып калды. Элбирстей атылып барып, эт туураган бычакты ала коюп, Дутсини курсакка малып алдым. Ал аюуча бакырып, ичин басып жыгылды. Дутси өлдү. Короодон бир чуңкур каздыкта өлүгүн жер менен жер кылып таптап салдык. Ошондон тартып, Раушан хайнсы солдатынын мундирин чечтирип, башыма топу, үстүмө шырыган чапан кийгизди. Эми хайнсы солдаты болосуң. Ан турган шаардан кетебиз. Раушан Кашкарга баралы деди. Кашкария менин туулуп өскөн жерим. Бала чагым тентип жүрүп, Кашкардын булуң бурчтарында өткөн. Анда деле ушундай турмуш экенин Раушан кайдан билсин? Кашкардын жайын Раушанга баяндап бердим да, жер оодарып, акыры союзга кетели дедик. Бирок союзга өтө албайбыз. Колдо документ жок. Эгер союздагы туугандарга эл козголуп, бир ылаажы чыгып калса, сөзсүз кошулабыз. Ага чейин из жашыралы. Үрүмчү чоң шаар. Ошондо барып элге сиңип кетели. Азыраак башпаана кыла турсак, Куданын айтканы бардыр. Жеке эле биз эмес, Синьцзяндагы казак, кыргыз, өзбек, туңган дегеле көпчүлүк элдин эңсегени ошол.
El жаман турмушта эле. Эл хайнсы өкмөтүнө нааразы эле. Эптеп союзга кетсек дегенде эки көзү төрт эле. Андагы элдин абалын уккандырсың кам? Көз менен көргөнгө кайдан жетсин? Сиз тирүү күбөсүз. Маданий төңкөрүш учурунда улуттук дискриминация жүрүп атат деп жазышкан. Төгүнү жок. Синьцзяндагы аз элдерди кытайлаштыра баштаган. Кыздарыбызга зордук менен үйлөнүп, уландарыбызды белгисиз жактарга алып кетип аткан. Баш көтөргөндөрдү эмгек лагерлерине айдап, агынелер дарексиз, кат-кабарсыз эле. 62-жылы консулга катнаама менен кайрылган элек. Хайнсы өкмөтү өтүнүч менен барган элди ок менен каршы алды. Консул аянтында 250 киши жазыксыз набут болду. Калганы канга батып, аянтта онтоп жатты. Анан кантип улуттук сезим менен жашоого болот эле? Чоң улуттардын үстөмдүгү канча болсо, майда улуттардын каршылыгы ошончо. Укам, а сиз баш эмнелерди көрбөдү? Андан кийинки азапты сурабаңыз. Кайсы гана шаарларда болбодук дейсиз? Оболу Турпанда, анан Кара шаарда жүрдүк. Айланып 6 шаарга да бардык. Кайсы тарапка барбайлы бардык жерде хайнсылардын үстөмдүгү. Күн көрүүгө иш таппай, көрүнгөнгө жалданып күчүбүздү саттык. Көчөдө шыпырдык, таштанды да ташыдык. Кирегечтерге, ат баккычта, ашканаларга от жаккычта болдук. Жүк көтөрүп эшек ордуна да жүрдүк. Акыры Үрүмчүгө да келдик. Үрүмчүдө көргөн күндү ит көрсүн. Мына ушорду бут ошондо майып болгон. Нурахун Сундуйханын жыгач бутун чарпаяга ток кетирип койду. Бутка эми келдик, Нурахун аке. Чайнекти шыпкай койдум. Чайхана жаке. Яна битта чойнек чой. Үрүмчүдө жашоо оңойго турган жок. Биринчи эле сууктан калкаланаар башпаана керек. Экинчи кара тамакка иш керек. Үчүнчү иретте тамактан арттырып акча табыш керек эле. Ал үчүн күчүбүздү гана сатабыз. Ошондо да жумуш табылбай дала эшектерди сагалап бардык. Акыры Жашылча жемиш соодасынын башчысы, мурдагы акционердин уулу Кан Шендин карамагына өттүк. Мен жүк ташуучу, Раушан кир жуугуч болуп кирди. Баарынан кыйыны баш калкалар кепе таппай, Кан Шендин балдарын багып, короо жайын чарбагын, үй ичин тейлөө милдетин алып, бер булуңундагы жер төлөдө күн көрүп турдук. Кан Шендин 2 аялы бар эле. Бири Үрүмчүнүн түштүгүндөгү хайнсылардан, экинчиси ички провинциялардан оошуп келген чуайндардан. Экөө тең Кан Шендин колунда. Биринчи аялынан 7, экинчи аялынан 5, 12 баласы бар. Бардыгы чөбүрөкөн жаш балдар. Жумуштун биринчи эле күнү суй жыгылдык. Жашылча сактаган кампалары 1 чакырымга созулуп атат. Биринчи аялынын дүкөнүнө жеткиргиче экинчисине, экинчисине жеткиргиче биринчисине кезек келет. Алар сатылып бүткүчө кампаларга жүк-жүктөлгөн машиналар, кирелер, арабалар, көөлүктөр бир-биринен жол талашып, пош-поштоп тизилип калат. Жайлы-жай кара терин төгүп, кыйналган дыйкандар түшүмдөрүн соода мекемелерине өткөргүчө шаардыктар кырылышып талап да бүтөт. Кан Шень текейден арзан баа менен алган азыктарды кадыр колко менен 3 эселеп сатат. Күн сайын таң саардан туруп, Кан Шендин балдарын уйгутуп, жуунтуп, кийинтип мектепке жеткирем. Мурдагы рикшалардан калган араба бар. Балдарды ошого салып ташыйм. Майдаларын бакчага, чоңураагын башталгыч класстарга, тестиерлерин мектепке. Мектептери да ар тарапта. Балдарынын кыялдары да ар бөлөк. Баары колу туткак шайтан. Арабада ары кыйшактап, бери кыйшактап жүрө турушпайт. Шайкелең балдар хый-хыйлап мени таяк менен айдайт. Хайла барбы? Акырая карасаң, тилин чыгарып, эликтейче атасына ушактап келет. Анан экинчи аялынын балдарын ташыйм. Балдарды жеткирген соң, Кан Шендин толгон токой эсеп кысап кагаздарын, сомко, папкелерин салып конторуна жеткирем. Анан кампаларда төө көтөргүс оор жумуштар башталат. Кампадан дүкөнгө, дүкөндөн кампага, жонуңа 70-80 кило жүктү көтөрүп, эң кейген боюнча шашага чуркамай. Ошондой мүшөктөн күнүнө 100дөн, кээде 150дөн ташыйбыз.
жартысын ташыганча түш болот. Анан декилдеп мектептен тараган балдарын үйгө алып келмей. Түштө окугандарын кайра мектепке алып бармай. Андан соң суу ташыйм. Сууну 15 бүлө бир кудуктан алат. Узунду кечке кир жууган Раушанды аяп, челектерди толтуруп коеюн дейм. Канча куйсаң да ородой челектер толбойт. Bir жагынан куйсаң экинчи жагынан короп турат. Сатуучулардын, жүк көтөрүүчүлөрдүн, дүкөн шыпыруучулардын тоодой болуп үйүлгөн халаттарын жууп бүткүчө каншендин катындары менен балдарынын кирлери үйүлөт. Раушан бичаранын кызыл өңү башарып, тумсак колдору баржак болуп чыгат. Анан 6 бөлмөлүү үйдүн полун жуумай, эдешин жуумай, айнегин жуумай, мебелин сүртмөй, короосун шыпырмай, отунун жармай, отун жакмай, койчу бүтпөгөн мээне түгөнбөгөн түйшүк. Үй жумушун тейлеп келгиче дүкөндө бошогон жашиктер тоо болуп калат. Bir секунд бош туруп калганыңды көрсө, эки аялы тең зар тилин актат. Ал эми экөө кагышып калганда бизге күн жок. Бири түштүктөгү төркүндөрүнө жумшаса, экинчиси түндүккө чаптырат. Ошондо кокус канчен келип таппай калса болду. Өлгөн ата бабаңды көзүңө көрсөтөт. Эки аялынын тең эмчектеги балдары үйдө калат. Аларды багуу да Раушандын мойнунда. Же чыркоо балдардын жагы басылсачы. Уйдун сүтүн жерийт, эчкинин сүтүн эмбейт. Энесине жеткирип, бирин эмиздиргичекти экинчиси ерип калат. Андан да арабадан алганда колуман түшүрөмбү деп дүрмөттүү мина көтөргөнсүп этият көтөрөм. Раушан бала багып калганда кирди мен жууп калам. Дүйнөдө эмне оор дегенде кир жууган менен бала баккан эң оор экенин ошондо билгем. Өлбөгөн жанга жаз эми эле келет. Үйгө жетер менен Раушан тиземе жыгылып жалбарды. Карачы кебетеңди. Акча деп жүрүп ден соолугуңан ажырайсың. Өпкөң чирийт, кан түкүрөсүң, зил кусасың. Кырсыкка кабылабызбы деп корком. Түшүм жаман. Кожоюн ас төлөп жатпайбы? Мейли, тамак таап турсак болду. Ушу жумушту таап алганыма кубанбайсыңбы? Акөрө каншейин билбесинде. Билсе арбасын алып коет. Арабасыз оокат өтпөйт. Кирени ким берет бизге? Алмак түгүл кууп чыгат. Анан кайда барып күн көрөбүз? Катыгүн, кой, Нурахун, кой жаным. Ошондон кийин түнкүсүн киши тартпай калдым, бирок турмушубуз оңолгон жок. Күн суук тарта баштады. Түндүктөн соккон сыркаар кыш кабарын билдирип турду. Тыртайып арыктап кетипмин. Өтө көп жүгүргөндүктөн өпкөм карарып, демим кыстыгып, таманым жер баспай сыздачу болду. Аны деле билгизбей кайратка салып жүрдүм. Кабыргамдын бектигине, булчуңумдун чыңдыгына, денемдин олбурлуу, бойлуулугуна карабай абдан алсырай баштадым. Жүк көтөрүүчүлөр кара жанын аячу эмес. Зилдей оор зумбалдар узата кеткен кампаларда көңсүп, сасып, чирип жатчу. Таңды кеч кир баскан, тер баскан, чаң баскан жүкчүлөр майланышып, чыпталышып, баткак болуп, жедеп көз байлаганда бир шеше мүсәллә ичип, үйүнө жетип же жетпей уклачу. Алардын өңүнөн 3 гана кызарган тешик көрүнчү. Канталган эки көзү жана ырсайып ачылган оозу. Кыш мезгили жүкчүлөр үчүн тим эле тозок боло турган. Белден бел калбай, майыша жүк көтөрүп, кечке тапканы бир шеше мүсәллә же күнүмдүк көрүч. Улгайгандары аш жылаңач отурган балдарын эстеп, белине 5 нан же бир кадак күрүч түйүп кетчү. Ошол жылы жазга чыкканы чыгып, чыкпаганы чым жазданып, шаардын сыртындагы мүрзөлөрдө калчу. Элетте жүрүп биз чоң шаардын турмушун билбей калыппыз. Жүкчүлөрдүн көбү мас болуп көчөдө өлөт же эт сыяктуу ичеги карды чубалып машинелердин астында калат. Алардын тынч кези өлгөндө гана Үрүмчүдө макал бар. Жүк көтөргөндөрдүн жүзүнөн күлкү ойноп турат деген. Өлгөндө алардын оозу ачылып, көзү аңтарылып, жүзү ырсайып калат. Bir күнү кечинде bir топ жүкчүлөр bir паска эс алып, курсактын айынан кампанын маңдайындагы чайканада чай ичип отурдук. Көчөдө чыкылдаган темир аяз турат. Көз байланып калган, 60-тан ашкан нооча, чапчаак, ширидей уйгур эшикти араң ачып үстүбүзгө кирди. Үкам, bir чайнек чай. Көңүрт фонардын жарыгында идеңи даана көрүнгөн жок. Тааный албадык, бирок эч жаадай арык. Куркуйган узун киши экени боюнан байкалып турду.
Тумагын алып, ичинен кийген кир топусун оңдогондо буурул чачынан буу көтөрүлдү. Ал отура алган жок. «Бир чыны чай», дей берип, босоого кулап кетти. Эмне болду? Эмне болуп кетти? Жүкчүлөр абдаарып тура калды. Чайханачы далысынан жүлөп, жакасын чечип, жүрөгүн тыгшап көрдү. Жыгылган уйгур эки колун эки жакка таштап, көзүн ачпай көгөрүп атты. Талмасы бар го? Өтүп кетер, мындайлар көп болот. Жылууга киргенде баш айланып, көңүлү айнып, эсинен танып калды. Чарчагандык, адеттеги окуя. Суук калдырган. Хой, бисмиллахиррахманиррахим. Жүкчүлөр жөлөп таяп, супага жаткырдык. Фонарды жакындатып, үндөбөй кыймылдабай карап турдук. Ансыз да көңүр чайхананы түтүн каптап, фонардын бүлбүл жарыгы уйгурдун иреңине түштү. Хургур, жүкчү Шерибахун тура. Үшүк алган кулагы калдайып, кан сөлү жок, эрди кеберсип, көзү аңтарылып ачык жатты. Тирүүлүк белгиси, өмүр жашанасы жок жансыз жатты. Жибек тамырын кармаган чайханачы кыйкырып жиберди. О, акелер, тамыры сокпой калды. Жүрөгү токтоп калды. Баарыбыз дүрбөп, үстүнө түшө калдык. Шерибахун экинчи жарык дүйнөгө кайрылган жок. Ошол кыймылсыз калыпта Бахадур дүйнөгө узады. О, байкуш Шерибахун, ушундай абал биздин башка да келет, балким. Шерибахундун 60 жашына жетерибизди Кудай билет. Андагы жумушчулардын көргөн күнү курусун. Күнүгө 10 чакты бөлүктү өз көзүбүз менен көрүп, өз колубуз менен көтөрүп, ыйманын айтып, шаар четиндеги эски көрүстөнгө узатабыз. Ассалату жаназа, ассалату жаназа. Тоноп кетүү, зордуктап кетүү, өлтүрүп кетүү өнөкөткө айланган. Ошондой карга шалуу кырсык бир күнү менин башыма да келди. Раушандан уурданып, ресторандан шашылыш кезиккен жүргүнчүнү жеткирип бараткам. Артыман 2 киши калбай келатты. Өтүп кетеби десем өтпөйт. Караңгы көчөдөн жарык көчөгө чыктым. Машинелердин кыймылы чабеки. Бир андан, бир мындан фарлары көздү карыктырып, жарык-чурк өтүп кетет. Уруп кетеби деп тротуарга салдым. Эки караан артыман калбады. Эми чындап корктум. Эмнегедир жүрөгүм бир жамандыкты сезди. Акыры чоң көчөгө түшүп, безилдеп жөнөдүм. Эки караан Мәжүрүм тал, Турпан тал дарактарынын далдаасына кирип көрүнбөй калды. Тас кактаган калыбымды жазбай жүргүнчүнүн айткан адрес боюнча жеткиздим. Келди кожоюн. Ал арабадан шапыргып түштү да, мына акыңа деп акчаны санабай карматып, элеңдеген бойдон эки тамдын кычыгына кирип кетти. Кандайча көздүн кайын болгонун жакшы байкабай да калдым. Карматкан акчаны карасам 5 юань. Кытайдагы негизги акча бирдеги. Кара күчү жалданган менетке жумушкердин тапканы 10-20 юань болчу. 5 юаньга көп нерсе келет. Аңгыча алиги эки киши караңгыдан чыга калды да, түз эле мени көздөй чуркашты. Жүрөгүм шуу дей түштү. Качууга бурчамым келбей калды. Асынган карабиндери бар. Түнкү күзөтчүлөр деп көп шек санабай жүрөгүм ордуна келди. Токто! Токтоп калдым. Экөө карып куруп келип, бири алкымдан, экинчиси желкемен алды. Ордуна келген жүрөгүм оозума келди. Экөө чөгөлөтүп бүк түшүрүштү. Күнүң бөттү. Сен болбогондо алиги ууру биздин колдо болмок. Колго түшүргүчө илип кеттиң. Батчагар. Кана, канча берди? Билбейм. Сал бека. Биринин колунан кош мис бычак жарктай түштү. Жан чиркен ширинго коркконуман 5 юань бере салдым. Дагы бар, сал. Салбайсыңбы? Ажалыңды акчага сатып албайсыңбы? Мурдагы тапкан акчамды дагы бердим. Болгон ушул, мына карагыла. Эми жанына таңа жөнө. Экөөнүн формасынан баамдап, силер күзөтчү эмес эле каракчысыңарбы? Дегенимче желкемде турганы коргошум менен кара кушка койду. Көзүмдү ачсам ооруканада жатам. Башым таңылуу. Оң бутумду кесип салышыптыр. Ошол бут ушул. Ооруканадан 2 айда чыктым. Бутумдун түгөйү ооруканада калды. Багелегимди курумак кыстарып, колума кош балдак кармап, башкы дарыгерге бардым. Балдак үчүн акча кармашат экен. Бандиттерге алдырып, колумда кокон тыйын калган эмес.
Болгон документтеримди трибуналдын сурагында алып коюшкан. Офицердик билетим менен да ошондо коштошком. Вактыма жараша качандыр алган күбөлүк чөнтөгүмдө жүрүптүр. Күбөлүк жаңы Кашкар шаарында туулган Нурахун Эллахун уулу элдик армиянын кызмат өтүп аткан кенже офицери. Анын чындыгын ушул берген катнаама күбөлөндүрөт. Ата-энеси жок, үйлөнө элек бойдок. Турак жайы Кулжа казармасы, 3 корпус, аскердик бөлүк номер 0001. Штамп, печать, колу. Ушул кагаз жанымда алып калды. Сураштырганымда баягы түнү бандиттер мени өлдү деп катуу келаткан машинанын астына сүйрөп барышыптыр. Дөңгөлөк тиземден ылдый былчырада басыптыр. Таң сүрүп калса керек. Көчө шыпырган уйгур таап алып ооруканага жеткирген экен. Жанымдан күбөлүк табылганда палатага аргасы жаткырышып, өлсө өлөр, өлбөсө жүрөр жалгыз бут менен деп оң бутумду кесип салышыптыр. Көп чуркап, оор жумушту көп кылгандыктан болсо керек, өпкөңдө зак бар, бирок жүрөгүң буканыкындай дешти. Кургошун менен койгон башым кантип аман калганын билбейм. Ажалы жок, кайла жок. Ошентип жарык дүйнөгө кайра элештим. 2 айдын ичинде Раушандан бир да кабар албадым. Эмне болду? Издейт эле. Чоң шаардын сансыз көчөлөрүнөн таба албай жүрөбү? Же алеги жүкчүлөрдөй бир жерде өлүп жатканымды элестеп, сөөгүмдү таппай калдыбы? Кандай да болсо кабар алууга аракет кылып, сестраларга жалдырадым. Баса албай жатканымды көрсөтүп, адамгерчилик кылуусун өтүнүп, Каншенге 2 сапар киши жибердим. Экөөндө тең, эчак эле бошогон, кайда кеткенин билбейбиз деген жооп келди. Дагы издетүүгө дарманым жок эле. Санаам санга бөлүнүп, чыгаар күнүмдү чыдамсыз күтүп жаттым. Акыры балдак колума тийгенде аял буялга карабай, түз эле Каншендикине бардым. Дарбазадан башка бир малай катын чыгып, кожоюн үйдө жоктугун айтып, каалгасын жапмакчы болду. Токтоңуз, дедим. Мага кожоюн керек эмес. Бул үйдө Раушан деген турчу эле. Раушанга келдиңиз беле? Ал жолдошу өлгөн күнү издеп кетип, ошо бойдон кайрылган жок? Жолдошу өлдү беле? Өлдү дешкен, 1 айдан ашты. Кайда кеткенин билбейсизби? Биле албайм. Билсем айтат элем. Асман айланып жер көчтү. О, тагдыр, кайдыргытып таштадың. Эми кайда барам? Кайдан издейм? Азап оюм калтырап, кандайдыр белгисиз тарапка бет алдым. Көчө тайгалак экен. Балдагым тайып, чалкаман кеттим. Бирөөлөр тургузган окшойт. Сыздаган бутумду кармалап көпкө отурдум да анан чымырканып өйдө болдум. Бир жерге отуруп, Раушанның кайда экенин ой жүгүртүп билгим келди. Ызадан ырпым куруп, тамагым буулуп, көзүмөн мончок жаш ыргыды. Турмушта канча кыйналып запкы жесем да, мынчалык оор кайгыны көтөргөн эмесмин. Бутумдун жоктугу ойго келбей калды. Жалаң Раушандын тагдыры жүрөгүмдү мыкчып, кемирип, эсип турду. Отура турган жер жок. Туш тараптын баарында сампарлап кар жаап турат. Көзүмөн сыгылган жаш жерге түшпөй тоңуп жаткансыда. Кайда барарымды билбей кете бердим. Аккактай агарып аткан ушул дүйнөдө санаа тартып отурууга да орун жок. О, чиркин, жүрөк четин жылыта албаган суук дүйнөдө чыйпылдаган чымчыктар менен мен өңдөнгөн шордуулар гана кайгынын эмне экенин билсе керек. Жаңы жаап аткан кардын бетине жалгыз аяк бутум менен кош балдагымдын издери гана калып атты. Жер үстүндө 30 жыл жашап, бир сыйра кийип турган кийимден башка эчтемем жок эле. Эбегейсиз зор байлыгым Раушан болчу, бирок ал кайда? Оозуман алдырдымбы? Колуман жулдурдумбу? Ден дароо болуп балпактап жааган карды да сезбей калдым. Бетимди сыйпалап, жашымды арчыдым да шляпамды баса кийип кете бердим. Көчөдө жан жок. Төбөсү кайкыйып, туманга батып тунжурап турган хайнсы тамдар муздай муздак сезилди. Көңүлсүз көчөлөр, кар жамынхан дарактар, үнсүз үйлөр, бек базарлар, ушулардын биринен Раушан чуркап чыкпаганына жүрөк күйдү. Демейде бул көчөлөрдө эч кимди элебей, эч кимге көз салбай, ылдам чуркаганыма кубанып, Раушанга көп акча таап барсам деп дегдең урчумун. Дарыяда балык агымга каршы кандай сүзсө мен да абадан кере тартып, безилдеп, чымын куюм болуп уччу элем го. Эмичи?
Анын баары текке тура. Акмактар күн көрсүн үчүн күчүбүздү сатып, зулумдар жыргасын үчүн энчибизди тарттырган экенбиз. Энес Нурайын мындай дүйнөнүн алдыман бийик жарыжы көпүрө кезиксе секиргим келип кете берди. Кете бердим. Кете берип бир кезде шаардын сыртындагы мүрзөлөргө жаттым. Томсургун бейиттерде кыбыр эткен караан жок. Бариктеринен ажырап, будактары тарбайган жылаңач дарактар гана аза күткөнсүп тунжурап турат. Дарактарда үшүп отурган каргалар менден чочуп, кырак этип, бир бутактан экинчи бутакка конушту. Кар баскан бейиттерди тиктеп, каткан бут парастай кыймылсыз отурганымды көргөн киши өлгөнү келген экен деп ойлошу мүмкүн эле. Көрүстөнгө ушинтип келип, акырет дүйнөгө узаган пенделер аз болбосо керек. Сооп озуюп басын туюнгандар бул көрүстөнүн четинен укумдай орун казып, шейит кеткендерди дырдайтып, ачык жаткызбай жер алдына жашыргандар да. Мисиреген кара жер кандай адамдарды койнуна катып жатпайт дейсиз. Жүрөктү мыжыган ажалуу жаман ойго сөңгөп, арадан канча убакыт өткөнүн сезбей калдым. Аңгыча жерден чыккансып, аксакал киши алдымда турду. Мен да арбак көргөнсүп балая карадым. Азиз пенде, тирүүсүзбү? Аксакал өлүү тирүүмдү текшергенсип кетмен менен түртүп койду. Куданын кулу, жандан аша кечтиңби? Күнөө болот. Жарык дүйнөгө келген соң жашаш керек. Балдакка таянып ордуман турдум. Мен жоготконумду издеп жүрөм. Жоготконуң бейит арасындабы? Болсо жер астында болор. Кайерге коюлду эле? Белгиси барбы? Өлгөн эмес, калчылдап кеттим. Андай дебеңиз. Көрөстөнгө байкабай келип алыпмын. Баары эле байкабай келип алышат. Деги ким болосуз? Жөнүңүздү айтыңызчы. Мен ушу бейттерди күзөтөм. Маркумдарга жай казам, Куран окуйм. Өлбөстүн күнүн көрүп, биз деле жандан аша кечпей жашап жүрөбүз. Убактысы келгенде өзү эле алат. Ажалдан качып өлбөй калган ким бар? Жүр, азиз пендем, үйгө жүр. Карыянын көзү сууктан кызарып турду, бирок кайрымдуу киши көрүндү. Кетменин ийнине салып, үйүнө ээрчитип барды. Үйү үй деле эмес, жер менен жер болгон кепе экен. Бирок үңкүрдө болсо үйүм бар дегендей, коломтосуна от жагылып тирүүлүктүн белгиси байкалат. Ушу кепеде суу ичип күн көрүп турам. Кемпиримдин өлгөнүнө кыйла болду. Өз колум менен жайын казып ушулардын арасына койгом. Эми Курандан башка ылажы жок. Балам, өзүң кандайча келип калдың? Мен башыман өткөндөрдү төкпөй чачпай айтып бердим. Карыя куунт коюп укту да өзүнчө ойго батты. Опасыз дүйнө. Баралында мен да алдуу күчтүү элем. Адамдын баарына жакшылык тилечүмүн. Чөгүп өлөм, муунуп өлөм, уужутуп өлөм дегенди да ажалдан куткаргам. Жакшылыкка жакшылык кылгам, жамандыкка да жакшылык кылгам. Алардан кайтпаса Кудайдан кайтат дечүмүн. Акыры сооп тилеп, маркумдарга жай казып калдым. Карыдым, колумдан кубат, белимден күч кетип баратат. Жалгыз пенде темирден жаралса да турмуштун аш торунан кутула албайт. Чегирткени көрдүң беле? Жалгыз чегиртке жакшы эле секирет, бирок аңдыган душманы жутуп коет. Душманынан кутулса да эки канатынын бири сынып алыска уча албай калат. Мына муну жалгыздык дейт. Ал эми көп чегирткени көрсөң, алар тумандай каптап, жер үстүндөгү өсүмдүктүн тамырында, сабыгында кыркып, соолтуп, курутуп салат. Мына мен көп жашап, көптү көрсөм да жалгыз өзүм эчтеме кыла албайдым. Карыянын айткандарында калет жок эле. Өзүмдү ошол канаты сынган жалгыз чегирткеге окшотуп турдум. Кантсе да эл менен болуу керек. Раушанды таап, калың эл менен союзга кетсем дегенде эки көзүм төрт, бирок кайдан, кантип табам? Раушан тууралуу айтканымда Карыя дегенде ким жөнүндө сөз жүрүп атканын аялдаган жок. Анан бир нерсени эстегендей,
Кимдир бирөөдөн шег ургандай жүрөктү түшүргөн кооптуу сөз айтып калды. О күнү ушу жерге бир уйгур кыздын келгенин байкадым эле. Колунда көтөргөн себети бар, бирөөнү издегенсип, жаңы бейиттердин арасында басып жүрдү эле. Анан бат эле жок болуп калды. Анда кар түшүрөк болчу. Кечке жууп келген. Дигер менен намаз шам ортосунда кайдандыр аялдын чыңырган үнү чыгып калды. Болду болбоду түнкү күзөтчүлөргө кабылдыбы деп ойлойм. Андан кийин тирүү аялдын көрүстөнгө басып келгенин көргөнүм жок. Раушан жүрөгүм түпүлтөп, жүзүмдү кан тээп жиберди. Жакында кимдир коюлду мүрзөгө? Ой, өтө эле көп. Андан бери көп эле ургач коюлду. Баарына катыша албадым. Карыя бирдемени эстегендей ойлонуп калды. Баса, бир ай мурдараак бир уйгур келин муунуп өлгөн экен. Мүрзөсүн эки мусапыр казып, сөөгүн кечке жууп карып мискиндер жашырышты. Раушан? Ал эместир, балам. Ал башка болуш керек. Карыя көңүл жайкады. Ал бичараны маскара кылып абийирин ачкан экен. Намысына чыдабай өлсө керек. Өңүн көрдүңүзбү? Көрбөсөм да билем. Ал эмес го, балам. Каерде мүрзөсү? Көрсөтүңүз. Экөөбүз мүрсөлөрдү аралап, кар баскан жаңы бейиттин жанына келдик. Эки мусапыр казган бейит ушу. Раушан! Жер көчүп, асман көчүп мүрзөгө куладым. Балким мен кучактап жыгылган бейит Раушандык эместир. Бирок көп жерлерден издеп таба албай койдум. Раушан! Раушан! Эч жерден таппадым сени. Ошондон бери кайрылып көзүмө бир көрүнбөдүң. Нурахун аке ыйлап жиберди. Көптөн бери чоң кишинин ыйлаганын көрө элек болчумун. Зейним кейип жаман болуп отурдум. Чиркин. Раушанды издеп жүрүп, кайсыда эчем бир шумдуктуу окуяларга дуушар болдум го. Ошондон аз өтпөй Урумчи шаарында эки адамды ачык машинеге салып, кара тамгалуу ак кийгизип, көчөмө көчө кыдыртып жүрүштү. Кайсыда ак азанын белгиси. Өлүм жазасына тартылгандарды ак кийгизип, ага кара иероглиф менен кылмышкердин аты жөнүн жана эмне себептүү жазага тартылганын жазып коюшат. Экинчи машинеде мылтык асынган хунбейвиндер отурушат. Көчөнүн эки тарабында эл батпайт. Мындай шумдукту көрүүгө кызыккан эл үй-үйдөн чуркап чыгып жатышты. Машине жай жылып баратты. Колдору кишенделип, маскара белгиси тагылган эки киши көчөдө суудай аккан элди көрдүбү, көрбөдүбү билбейм. Балким элди эмес, каптаган селди көргөндүр. Алар мындай көп элди өмүрү көргөн эмес. Алардын көзлөрүндө мурда көрбөгөн сансыз көздөр гана урунду. Таң кала караган көздөрдү аларда таң кала карашты. Эки тешиктен кызарган көздөр. Аянычтуу тиктеген, суроолуу тиктеген, теше тиктеген көздөр. Ал көздөр чыккандан ээрчеп, эки туткунду коштоп жүрүп отурушту. Акыры жайнаган көздөрдүн баары бир көз болуп көрүндү да, эки туткун эч кимди элебей, акыйкат баатыр кайдасың деген ырды баштап келип токтоп калышты. Ырды узата албай колдорун шилтейди дегенде, кишендер артка тартып шалдырай түштү. Экөө баштарын тийгизишип, асманды телмире карап, Анархан калды мүрзөдө деген айтылуу дастандагы ырды созушту. Ыр өтө муңдуу, ытын мазмуну бакыт көксөп, азаттык эңсеп, ашыгына жетпей калган үмүтү өчкөн жаш аял жөнүндө эле. Лейлахун, сөзсүз ошолор турбайбы кокуй? Тагдыр кезиктирген шартты кара. Кандайча булар мамлекеттик кылмышкерлер, түшүнбөйм. Эч түшүнбөйм. Кандайча булар өлүм жазасына кириптир? Кандайча? Раушан кайда? Агы бараткан эл буларды чындыгында эле кылмышкер деп ойлошту. Ага далил булардын өлүм жазасына тартылганы болду. Эгер кылмышкер болбосо, маскара кебин кийгизип, көчөмө көчө кыдыртышпайт эле. Бирок булар кандай кылмышкерлер? Кеп ошондо булар эч кандай козголоңчулар да, козголоңчулардын душмандары да эмес. Мамлекет, саясат, идея, төңкөрүш, козголоң жөнүндө түшүнүгү да жок адамдар. Булар дыйкан да эмес. Булар аткезчилер. Аткезчилерге ушунча жаза көп тыкылбас беле? Мамлекеттик саясий кылмышкерлер катары Хайн сөнөкөтүндө жазага тарттырып жатканы аябай таң калтырды.
Балким элдин үшүн алыш үчүн ушинтип жазышпасын. Эмнеси болсо да лайлахун менен сөзсүзө өздөрүн баатырлардай кайраттуу, жүрөктүү, токтоо кармашты. Алар коштошуу сөздөрүн айтышкан жок. Көчө кыдыртып көпкө алып жүрүшсө да, биз өлбөйбүз. Өлсөк ордубузга бүзөңдүү жүрөктүүлөр келет. Арадан жылдар өтөт, биздин иш улантылат. Келечек арбагыбызды сыйлайт. Күмбөзүбүзгө гүлдестелер коюлат, деп көкүрөк койгулап, ураан чакырышкан жок. Аларды текке маскаралап, текке жазага тартышты. Алар ага татыктуу эмес болчу, деп үшкүрдү Нурахун аке. Аларды ойлогондо жүрөк күйөт. Жүрөк көрүнбөй, тымызын күйөт. Силер бактылуу элсиңер, укам. Мамлекеттик гербиңер, байрагыңар, конституция, гимниңер бар. Кыргыз Республикасы аталып, бардык улуттар менен тең атасыңар. Күндө убайын көрүп аткан мектептерди, бакчаларды, техникумдарды, институттарды атыгүл ушул эле Ош аймагынан каршы терши өткөн трассалар менен бийик вольттуу линияларды айтпай эле коелу. Силерде дүйнөнүн ири мамлекеттери менен атсалышкан Кыргыз Илимдер Академиясы, Кыргыз мамлекеттик опера балет театры, Кыргыз мамлекеттик китепканасы, Кыргыз мамлекеттик музейи, Кыргыз филармониясы, Кыргыз киносу жана башка улуттук жүзүңөрдү көрсөткөн маанилүү көрүнүштөр бар. Мени түшүнбөйт дейсизби? Өтүкчү болгонум менен көп түшүнөм. Дүйнөлүк элдердин өкүлдөрү менен конгресстерге катышасыңар. Көрүп жатпайбызбы? Салтанат сайын Москвадан атылган салюттар Бишкек калаасынан да атылат. Уйгурлардын байыркы борбору Кашкар шаарында асманга жайнаган салют тургай үйлөрүндө жаркырап кабак ачылбайт. Байыркы маданияты, тарыхы, эстелиги, жазмасы бар, өнөрү, шаары, соодасы өнүккөн, ырга бийке, күүгө шыктуу, чырайлуу сүрөткөр уйгур эли кор болуп турат, укам. Кала берсе Синьцзяньдагы саны көп эл да уйгурлар. Ошол көп эл, ошол сонун эл улуу хан үстөмдүгүнүн кесепетинен артта калып, басынып, тебеленип, тепселип, өзүңөңдүү таланттуу жаштары думугуп, тумчугуп жатканда кантип жүрөгү оорубайт. Жүрөк күйгөндө да жалбырттап, алоолоп, орт болуп күйөт. Айла жок. Уйгур азаматтары көчөлөрдө ылайчылап, кыш куюп, там салып, ашканаларда камыр ийлеп, манты түйүп, лахман чоюп, дүкөндөрдө арак, шарап, пиво сатып, тыйын санап калды. Моментип менөңдүү, майып, чолок, манчулары алыска чуркай албай ар кимдин бутун тиктеп отурат. Кимибизге, эмнебизге сыймыктанабыз? Күн көрүп, суу ичип, тамак жегенибизгеби? Айбанда сөөк мөлчөп күн көрөт. Кайран эл, канаты сынган карып болду. Союз элине рахмат. Тентип, тербеп, качып, бозуп келгенибизде канатына калкалап, койнуна катып, мээримине чылтып силерге тең кылып алды. Биз болбосок, биздин балдар максатына жетер эми. Мен ага ишенем. Жүрөктү булкуп, көңүлдү козгоп, сан-санага салган Нурахун акенин баяны ушундайча бүттү. Сөз арасында аңгеме үшкүрүк менен, муң менен, ый менен үзүлүп турду. Мезгил чукул калгандыктан Нурахун аке менен кош айтышып, Өзгөнгө жөнөп кеттим. Өзгөндө 5 күн жүрүп, байыркы эстеликтерди аралап, Кара Дарыянын жээгинде өткөн кандуу салкылаштарды тарыхтын жоголгон изи менен элестетип көрдүм. Көз алдыма көңөрт гана бирдемелер тартылды. Ал эстеликтерди кыдырып көргөн соң, архивдеги документтер менен салыштырууну ойлоп Ошко келдим. Бирок Нурахун акенин сундуйган жыгач буту көз алдыман таптакыр кетпей койду. Анын башынан өткөргөн окуяларын сиздерге кантип жеткирем деп, көп убара тартып акыры Бадахшандан Фрунзеге келгенден кийин гана уккан калыбында жазууга отурдум.